Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин жалпы катталуучулар, достор. Сиздер менен бүгүн биз Бакыт Ордосунун чай үстүндө программасында жүз көрүшүп, баарыңыздарга салам жолдоп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгүн сиздер менен биз өтө бир маанилүү маек курмакпыз. Аллага болсо, укук маселесинин тегерегинде. Биздин бүгүнкү укук тегерегиндеги маселебизди аял эркектин мыйзамдык жана шарияттык чектеги укук милдеттери дедик. Мыйзамдык жана шарияттык чектеги укук милдеттери. Биздин маегибизди кооздоп, бизге өзүнүн илми менен, билими менен, тажрыйбасы менен жана туура так маалыматтар менен бөлүшкөнү атайын адис чакырганбыз. Коногубуз юридикалык кесиптин ээси, борборубуздагы юридикалык академиянын ислам укуктары боюнча ага окутуучусу Улан Усенов агай. Улан агай, кош келипсиз биздин берүүгө. Анда жалпы эл менен саламдашып алсаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Баарыңыздар менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтымын. Бүгүн да болсо силерге бир пайдалуу маек курганга аракет кылабыз. Дагы бир жолу кош келипсиз устаз Улан. Мен жалпы көрөрмандарга сизди дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Уланбек бүгүнкү күндө бир гана укук кесибине ээ эмес, балким ушул университетке келгенге чейин биздин колубузга келип, ушул түндүктөн, чүй боорунан эң алгачкылардан болуп, Куранды толук жаттап кары болгон, араб маданияты менен тааныштык алган, араб эли жөнүндө тааныштыгы бар, араб тили жөнүндө тааныштыгы бар, өзгөчө англис тилинен өзгөчө адис тили бар. Ошол эле бүгүнкү күндө мына борборубуздагы чоң университеттердин биринде ага окуучусу болуп келет. Мына ошондуктан бул шарияттык жана биздин мыйзамдык укук чектеринин арасында аял эркектин укук милдеттерин карап көрүүнү туура көрүп атабыз. Анда Улан агай, айтсаңыз, деги эле бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында үй бүлө институту бир аз алсыздагандай сезилип келет. Үй бүлө институту алсыздагандай сезилип келет. Үй бүлөнү ким түзөт дегенде, үй бүлөнү аял менен эркек түзөт. Андыктан ал учурда биз билишибиз керек, ал экөөнүн тең укуктары, милдеттери, жоопкерчиликтери так туура бөлүнүш керек. Мындай болгондон кийин бүгүнкү күндө эң маселенин башынан түшөлүк. Нике дегенде биз кантип түшүнөбүз? Бүгүнкү күндө никени элибиз, журтчубуз кандай кабыл алат, канчалык маани беришет? Адамдар негизи жанакындай нике дегенде эми шарият менен көз карашында дагы, анан мыйзам көз карашында дагы бул аял менен эркектин өзүнүн макулдугу менен, өзү ыраазы болуп туруп, бирөөгө турмушка чыкканы же бирөөнү кабыл алганы да. Бул бизде мыйзамда да жазылган, анын сөзсүз түрдө өзүнүн күбөлөрү менен жанакында кол коюп туруп, ооба мен бул кызды алып атам, мен бул кишиге турмушка чыгып атам деп коюп берет. Ошол эле мезгилде шарият дагы ошол нерсени талап кылат дагы, эки күбө болсун сенде. Анан өзүңдүн макулуңдугуң бол, эч кандай бирөө сени мындай мажбурлап ошол нерсеге алып барбасын. Бул сенин тандооң, Кудай буйрса ошол менен сен бул жашоону эмес, түбөлүк жашоого чейин жашагонго мүмкүнчүлүгүң бар деген чоң бир Аллах Тааланын астындагы бир милдет сыяктуу кылып түшүнүш керек да адам баласы. Мына ошол нерсени коомчулукта ошондой жоопкерчилик менен келип, ошондой айтайлык түз түшүнүктө келип баш кошкон болсо, балким бүгүнкү күндө көп ажырашуулар болбойт беле деген да суроо туулбай койбойт. Эми алгач ошол сиз айткандай чындап эле туура түшүнө турган болсок, ошол нерсе нике дегенди. Бул нике жөн эле барып эле ошол молдонун астына отуруп коюп эле бир алдым, макулмун деп коюп эле анан бүтүп калга турган нерсе эмес. Ошол нерсе менен балким көп нерсе башталат да. Ошол нерсе менен укуктар жүктөлөт. Ошол нерсе менен милдеттер пайда болот. Анан жөн эле бир эки сөздү айтып койдум болду, мындан ары баягыдай эле жашай беребиз дей турган болсо, анда бул такыр тайыз көрүнүш да, бул такыр болбогон нерсе. Анда ар бир жарандын, ар бир айталык мусулманмын деп өзүн тааныган адамдардын үй бүлө курууга келгенде дагы өзүнө тийиштүү болгон милдеттерди, жоопкерчиликтерди таанып билүүсү зарыл болуп чыгат анда, туурабы?
мындай болгондон кийин айтсаңыз бүгүнкү күндөгү мыйзам койгон талаптарга ылайык эркек эмне жоопкерчиликтерди алат? Биздин Кыргыз Республикасында көрсөткөн мыйзам чектеген жоопкерчиликтерге эмне кирет эркектин жоопкерчиликтерине? Эми алгач айта турган нерсебиз мисалы бизде эмеде мыйзамда Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча мисалы бизде мындай бир жар тандоо деген маселе, жар тандоодо мисалы анын ата тегине кароо деген маселелер такыр каралган эмес. Бул нерселер ачык бөдөндө калып кеткен, биздин каада салтыбыз бар, ошол жерде алып барып толтуруп турат да. Баягы эл менен кошо журулушуп келген эле кээ бирки жөрөлгөлөр негизинде жашоо качан башталат дегенде күбөлүк алгандан кийин эле башталып кетет. Вот ошол мыйзам боюнча ошол. Эгерде күбөлүгүңүз жокпу, мындай жашап жүрө бересизби, андай жашап жүрө бересиң, сен үй бүлө эмессиң азырынча. Сен качан аласың ошол кагазды колуңа, кол коюп, ошондо гана үй бүлө болосуң. Анда деген сөз мыйзам кайсы бир деңгээлде үй бүлө курууга келген учурда качан сен эшикти ачкан мезгилден тартып эле жоопкерчиликти аласың. Эгерде эшикти ачпай аркасынан келип алып жашай берсең, эмне сен үчүн ал деле мүмкүнчүлүгү бар деген жолду калтырган. Бир жол ачып коюп атат, ошол сыяктуу. Анан ошолдун аркасынан көптөгөн эмнелер пайда болот. Жоопкерчиликсиздик ошол жактан чыгат. Туура байкаган, туура айттыңыз, устаз Улан. Эми айтсаңыз, эмне үчүн бул маселени көтөрүп чыктык? Бүгүнкү берүүбүзгө, Улан устаз. Бүгүн көтөргөндө максатыбыз көп үй бүлөлөрдү биз угуп келебиз, көрүп келебиз. Мана ошондой жоопкерчиликтер, ошондой милдеттер так даана көрсөтүлбөгөндүктөн жабыркап калган же аялды же эркекти көрүп келебиз. Мына ошондой жабыркап калган учурларда биз эң биринчи негиз катары бүгүн мамлекеттик мыйзамда эмнени карманабыз? Бизде азыр негизи эми Кыргыз Республикасында эң чоң мыйзам болуп бул конституцияда. Ооба. Анан конституцияда бизде чоң бакырайып жазылып турат. Үй бүлө курганга ар бир эркек жана аял укуктуу деп. Өзүнүн бир белгиленген бир жашы бар, 18 жаш деп. Ошол 18 жаштан баштап мен ата энемдин уруксаты жок эле. Эч кимге муктаж эмесмин бул жерде. Өзүм барып эле башка бирөө менен башкарууга үй бүлө куруп алганга мүмкүнчүлүгүм толук бар. То есть бу жерде менин мыйзамда жазылган эмес да, сен үй бүлө кура турган болсоң ата энеңдин уруксаты керек, жок дегенде макулдугу керек, же мындай болуш керек деген жок, кандай жери жок. Менде 18 болду, бүттү. Кимге кааласам турмушка чыгып кете берем, же кимди кааласам ала берем. Самое главное, аркы киши дагы макул болуш керек, ошо менен маселе чечилет. Бирок шариятка келгенде шарият токтой тур. Сенин ата энең бар, сени баккан, сени чоңойткон, алар көрсүн, билсин, алдын ала ошол жанакыл ажырашуу деген маселени алдын ала көрөлү, балким ал бала сен үчүн болбой турган бала. Же балким ал кызды биз билебиз, ал кыз эми сага ылайыктуу кыз эмес деген маселени мындай алдын ала ошо ажырашуулардын баарын тең эле карап кое турган мыйзам, то есть шарият бар да. Бул жерде шариаттын көрсөтмөсүндө анда ата эне деген бул тажрыйбалуу адам, башынан кечирген, сен үчүн жала гана жакшылыкты гана каалаган ишеничтүү адамдар катары сөзсүз түрдө алардын алдынан өтүүң дагы зарыл деп белгилеп. Ооба. Кандайдыр бир деңгээлде сөзсүз түрдө өтүшүң керек дейт. Жок, алар болбосо сен турмушка чыга албайсың дейт. Токтой тур дейт. Мисалы, ошол мезгилде мисалы особенно эмеге, кыз кишиге карап туруп, ай сен турмушка өзүңдү өзүң бере албайсың, токто. Бир эркек бирөөң болсун дейт. Ал эми эркекке, значит, атаң болсун, атаң болбосо агаң болсун. Сөзсүз түрдө. Ал эми эркек болсо, эркек эмне кылат? Ошол ата энеси менен кеңешип жакшылап, ошол кызга таанышаардан мурун ошол ата энесин жөнөтүп, аны бир көрө тургандай кылып, бир сыйра билип туруп, ошонун жанакыл бизде пайгамбарыбыздын хадиси бар го, ошол аялга 4 нерсесин карап үйлөнөт деп. Ошол жердеги баса белгилеген нерсеси бул адеп ахлагы, анан диний болуп саналат го. Эми кээ бир балдар бар дейм, жаш болуп мындай 18 эми чыгып атса, анан кичине мындай сулуураак болсо эле сүйдүм, күйдүм деп эле ар жакты ойлобойт. Анткени эртең ысык суук болот. Ошого келгенде анан бир аз болгондо эле жок мен ажыраштым деп, мына ошого дагы ажырашкандардын саны көбөйүп атканы ошол да бир фактор катары да. Бул суроону бергеним ошол себептен болчу да. Мен айтпадым, үйдө үй бүлөдө көйгөй чыккан болсо, алардын карманары эмне десем, сиз ошол көйгөйдүн өзүнүн атыгын алып келдиңиз да.
Бүгүнкү күндө ушул көйгөй чыккан учурда карманары алардын мамлекеттик нике каттоо күбөлүгүн карманат да алар, туурабы? Вот бүгүнкү күндө көпчүлүк биздин кыздарыбыз ошол турмушка чыккан мезгилде турмушка чыккандыгынын өзүнө эле ошол канаат кылабы же ошол нерсени турмушка чыккандын өзүн эми албетте ар бир никеге өтүп аткан жаштар нике аркылуу өтүшөт жашоого. Нике турмуш курууга кирген учурда нике аркылуу турмушуну башташат. Бирок ошол жөнөкөй эле расмий никеден өтүп коюунун өзүн бул бир эртеңки күнүгү үй бүлө ичиндеги көйгөй пайда болгон учурда анын укуктук маселелерин чечип берүүгө келген учурда алсыз болуп калып атат. Мына ушундай көйгөйгө кабылган учурларда биздин жаңыдан турмушка чыгып аткан, чыга турган, азыр чыгып алып нике күбөлүгү жок жүргөн жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Эми бизде Кудайга шүгүр жанакындай бир муфтият деген органыбыз бар. Никесиңерди мындай кыйып бере тургандай. То есть Алланын астында экөөңөрдү адалдап бере турган органыбыз бар. Ошол менен эле бизде мамлекетибиз бар. Ал мамлекет эми ошол адалланган никени дагы бекемдеп берейин, ортоңорду келгиле мыйзам менен күчтөп берейин дейт. Биздин мамлекеттик чекте иштеп аткан мыйзамдын негизинде. Ошол негизде мен силерди экөөңөрдүн ортоңордогу укук милдеттерди мындай байлап берейин эми, күчтөп берейин дейт. Анан биз айтат элек, кээ бир адамдар мындай ойлонот экенде, мен нике кылып койсом эле мага жетиштүү деп, же кээ бир адамдар тескеринче мен нике күбөлүгүн алсам деле жетиштүү деп, мага мечитке барыш никенин деле кереги жок. Никенин деле кереги жок деп, мага ошол жетишет деп. Бирок чындап келгенде айтат элек, жок. Нике кыйган өзү бир 10 мүнөттүк эле нерсе да. Ошону өтүп кой, анан никеңди барып жаздыр, сөзсүз түрдө. Антип мындай заранее эмнеге алдын алышым керек, мен неден кооптоном, мен эмне ажырашмак билем, же биз эмне үй бүлө куруп атканда эле дароо эле жаман нерсени ойлошубуз керекпи деген сөз эмес. Бул бирок ошону ойлонгондор дагы бар. Макул ойлонсун, бирок бул мыйзам талап кылып атат. Эртең бир нерсе болуп калса, экөөңөрдүн ортоңорду мен мыйзам катары чечип берейин. Сен муну кыл, сен тигини аласың деп. Нике дагы Алланын астында ошентип өтүп берип атат. Сен күйөөсү болдуң мунун. Муну багышың керек, карашың керек деп атат. Бирок кылбай койсо, бул жашоодо балким эч ким мажбурлай албастыр чыгар. Сен кагазың жок да депчи, мен кагазым жок деп. Бирок эртең баары бир Алланын астында барат го. Ошондо барганда мен нике күбөлүгүм жок болчу, ошон үчүн мен баккан жокмун деп кантип сөз кайтарат. Ошондуктан жаштарга айтат элем, сөзсүз түрдө нике кыйдырып, анан нике күбөлүгүн өтүп алып алгыла. Ал силердин кийинки жашооңорго ажырашуу болбой эле койсун, кереги жок, ансыз деле башка маселелерде эмне кылат, сөзсүз түрдө жардам берет. Мен ойлойм, бул бир гана баягы тагдырга туш келген оор күндөргө келген учурда жардам тийгизбестен, тескерисинче эртеңки күнү балдарга күбөлүк алыш керек болот. Айталык, кайсы бир жерден мүлк алып каттоо керек болуп калат. Же кайсы бир мүлкүн сатууга туура келип калат. Ошол мезгилде сөзсүз түрдө бул ЗАГСтык каттоонун чоң жардамы бар, сиз айтып аткандай. Өзгөчө Кудай ал нерсени тагдырга салбасын, кокустан биз күтпөгөн нерсенин аркасынан биз эми тагдырыбызды билбейбиз да. Биз эч нерсени эч качан жамандыкты каалагыбыз келбейт, көргүбүз келбейт, каалабайбыз дагы. Бирок башка жазып калса аны тартыш керек болуп калат. Ошол учурда бул маселени, бул күбөлүк маселеңизди мыйзамдык чекте так жана туура бөлүштүрүп берет деп айтсак болот экен, туурабы? Мына ошондо бизде мен узак жыл муфтиятта иштеп калдым. Муфтиятта иштеп жүргөндө дагы ошол көпчүлүк маселенин баары үй бүлөгө тийишелүү. Болгондо дагы ошол өз укугуна ээ боло албай калып, сырттан калган 3-4 баласы менен эч нерсеге ээ болбой, ошол 3-4 баланын түйүшүгү дагы, тамак ашы дагы, анын камсыздоосу дагы ошол аялдын башында калып кетип, тигил эркек өзүнүн каалагандай тайраңдап жүргөн учурлар аз эмес эмне учураган. Устаз Улан, айтсаңыз, бул үй бүлө курууга келген учурда бизде мыйзамда бир чогуу жашоо деген дагы бир эреже бар. Аны жарандык үй бүлө деп коюшат. Гражданский брак деп. Мына ушул тегеректе айтып өтсөңүз, мунун оң жак, сол жагын күнгөй тескейин. Оң жагын буга чейин көрбөптүрмүн. Анткени бул жерде азыр кээ бирки адамдардын мындай жаштардын особенно мындай бир
ой бар экен да, мен ал эркек менен же ал кыз менен жашап көрсөм бир определенный убакытка чейин 3 ай жашап көрөйүн, 4 ай жашап көрөйүн, как семья катары жашайт, бүт нерсенин баардыгы болот ортосунда, эч нерсе калбайт, баары тең болот. Баарын практикадан көрүш керек болот. Көрүш керек экен да, ошо тамак жасаганын, кечиресиз менен төшөктө кандай экенин бүт көрүш керек экен да. Анан кийин 3 ай 4 айдан кийин эгерде жаксаң, макуланда турмуш курайын деп дальше курат экен. А жакпай калса, жок сен жакпай калдың деп эле жөн эле спокойно эле мындай кетип калат экен да, эки жакка басып. Ушунун көйгөйүн мен кечээ бир маалыматтардан окуп калдым. Батышта ушул көйгөй ушунчалык катуу тарагандыктан адамдар ошол 5 жылга чейин ошентип практикалашат экен. Эгерде 5 жыл выдержкадан өтсө, анда биз бири-бири таптык деп жашайт экен. Андан кийин болбой калса, эки жакка карап кете берет экен. Мына, значит, бул биринчи ошол граждандык брактын, ошо жарандык чогуу жашоонун эң алгачкы кесепети ушул. Анан эми ортосунда чогуу жашап аткандан кийин балалуу болуп калышы мүмкүн. Баланы же атасы албайт, же бул албай коет. Анткени мен билбейм да, эми ал такыр менден эмес ал деп коюшу мүмкүн. Бир ошондой жери бар. Андан кийин экөөнүн ортосунда бир ызы чуу боло турган болсо, кагаз жок, эчтеке жок, эч ким аны чече албайт. Анткени экөө макулдугу менен эле жөн эле жашап атат. Эч кандай мыйзамдын астында дагы жооп бербейт деп ойлошот. Анан Алланын астында да бир жооп бербейм деген бир ой менен келишет окшойт да. Бул өтө бир тайкы ой пикир. Бирок тилекке каршы азыркы коомдо бул көп нерсе болуп аткан нерсе. Бул нерсе менен чындап эле мамлекет алдын ала бир күрөшпөсө, кийин мындай оор таасирлер келет да. Анткени биздеги жана детдомдордун кичинекей балдарга толуп атканы, мисалы ымыркайларга келип, алар жанакындай балдарын сатып аткандарын биз көрүп эле атабыз, аларды бирөөгө берип салып аткандарын көрүп атабыз, мусоркага чыдап салып аткандарын көрүп атабыз, туалетке кырып салып аткандарын көрүп атабыз. Ал балдар никеден төрөлгөн балдар эмес, ал балдар ошондой төрөлгөн балдар. Бул жерде төрөлүп калгандар да көп экен. Буламызда себеби дегенде 23 жыл жашап атабыз азыр. 23 жылды жашасак дагы 21 жылдын сентябрь айына болгон көрсөткүч боюнча, бул 21 жылдын январынан сентябрына болгон көрсөткүч боюнча Кыргызстанда төрөлгөн наристелердин 49% өзүнүн атасын ала албай калды да. Анын ордунда прочерк болуп калды, жөн шызык. Атасы бош. Бул жакта өзүнүн аты, ага чейин фамилиясын, бирөөнүн фамилиясын алган, апасына тийиштүү болгон, же болбосо апасынын тааныштарына тийиштүү болгон фамилияны алып чаптап койгон. Мына ошо менен 49% наристе эмне болду? Дүйнөгө келди. Бул көрсөткүч дагы ошол бирден бир кесип, эми жалпысы ушунун баары эле ошондон деп айткандан алыспыз. Бирок мунун дагы ошого үлүшү бар. Чоң үлүшү бар. Себеби дегенде азыр жаштардын ортосунда ошондой бир батыштык көз караш пайда болуптур, что биз пока жашап көрө берелик, эртең биз бири-бирибизге туура келген болсок, анда никеге туралык, ага чейин сен дагы мен дагы кадимкидей өз жолубуз менен жашап жүрө беребиз. Дагы кандай бир жактары бар бул маселеде, кайсы бир укуктук маселе же кайсы бир жоопкерчилик милдеттер жүктөйбү ушул граждандык брак? Жок, бул жерде мисалы экөө чогуу жашап 3 жыл жашады деп айталы, 3 жыл жашап экөө бир машина алса мисалы. Ал машина кимдин наамына жазылган болсо, мисалы эгерде күйөөсүнүн наамына жазылып калган болсо, ал кийин кете турган болсо, ошо күйөөсү менен эле кала турган эле машина болуп калып калат. Же бир үй алып жашай турган болсо, ошол үй кимге жазылган болсо, ошол үй ошол кишиге эле калып калат. Же экөө предположим квартираны ижарага алып жашай турган болсо, квартиранын ичинде бир проблема чыга турган болсо, квартира ким ижарага алып аткан болсо, ошонун мойнунда эмне жүктөлгөн бир калат. Анткени бизде мыйзамда никеден кийинки пайда болгон мал мүлк бул экөөнүкү болуп саналат да. А бул жерде кагаз жок болгондуктан буларды саналбайбыз дагы, ким эмнеге ээ болсо ошону алып кете берет. Ошондой жери бар. Бул чындыгы эле баягы кайдыгерлик мүмкүнчүлүк эшиги экен да. Кайдыгерлик мүмкүнчүлүк эшиги. Ал деген сөз анын артынан канчалаган адамдар өз убактыларын, өмүрүн өткөрүп атат бекерге. Канча энергиясын кетирип атат, канча каражатын кетирип атат. Эгерде ошону туура нукка салса, мына ошончо энергия, ошончо ресурс, ошончо күч, ошончо өмүр пайдага иштенбек. Себеби дегенде анын балдары эртеңки күнү мыйзамдуу балдар деп табылмак. Анын мүлкү эртеңки күнү мыйзамдуу, ал кандай болгон тагдырда мыйзамдуу чечилмек, тең тараза. Бул жерде дагы бир суроо пайда болот.
андай болчу болсо бул жарандык чогуу жашоо деген түшүнүктү биз коомчулуктан алып эле салсак жакшыраак болчу да экен. Бул негизи мен айтат элем, бул биринчиден биздин каада салтка. Биринчиден каада салтка. Ооба. Экинчиден бул шариатта такыр орду жок нерсе. Мыйзамда бул өзү каралбаган нерсе. Бул жок нерсе. Мунун бизге такыр эле кереги жок. Бул бизге бир болбогон нерсе, бул биздин эртеңки келечегибизди талкалай турган нерсе. Чындап келгенде. Улут катары. Улут катары талкалай турган нерсе. Энелерибиз ыйлагандарын айтпай эле коеюн. Бул мамлекетти талкалай турган нерсе. Ушундай кичинекей нерселер деп ойлошу мүмкүн там 5-6 кишиге деп. Жок, бул андай эмес, бул көбөйүп баратат тилекке каршы. Биз угуп эле жүрөбүз да, анткени мен ушинтип жашап көрдүм, көрсө экөөбүздүн жылдызыбыз келишпейт экен, анан экөөбүз ажырашып кетип калдык. Өз жолубузга түшүп деп койдук. Ажырашкандай экөөңөр никеңер барбы десең, жок, никебиз деле жок болчу дейт. Кантип анан ажырашасыңар? Жөн эле сен бияка басып кеттиң, ал бияка басып кетти. Ажыраштым деп айтпай эле. Ачпай эле койгула. Сен бул эртең барып алып дагы бирөө менен жашап көрөйүнчү дейт. Ооба. Бул кыз да барып алып эртең менен бул менин тагдырым эмес экен, башка эркек менен жашап көрөйүнчү дейт. Мына анан ортодогу жанакыл үй бүлөнү мындай жоопкерчиликтүү кармоо деген сөз такыр жок да. Мындай жоопкерчиликсиз эле эптеп септеп эле бир какой-то бир убактылуу бир нерсе сыяктуу эле кылып эптеп эле мынтип эле жок кылсак да, үй бүлө институтунун бузулушунун бир башаты катары ушуну айтсак болот да. Коркунучтуу маселе экен, урматтуу биздин көрөрмандар. Жарандык нике же болбосо чогуу жашоо деген түшүнүк, же болбосо бири-бирибизди сынап көрөлүк деген жашоо, бул жеке эле сиздин тагдырыңызды талкалабастан, бул мамлекеттин, улуттун, керек болсо мына ошол жалпы инсанияттын дагы урпагына доо кетирген иш болор экен. Биз анан мыйзамдык чекте биз карап көрүп атабыз. Чындап эле эгер кайсы бир деңгээлде мыйзам мүмкүнчүлүк берип койсо, ал улуу жараткандын мыйзамынын чегинде бул туура эмес экендигин биз түшүндүк. Улан устаз, айтсаңыз, бул никеге өтүүгө келген учурда сөзсүз түрдө эле аял менен эркектин укугун аныктап бере турган нике күбөлүк болуп калыш керекпи, же ошого жардамчы дагы бир расмий ишенимдик никеден өтүү дагы бир колдоочу ресурс катары кызмат кылганы жакшыбы? Бизде азыр негизи андай ресурстар такыр жок, каралган эмес. Чындап келгенде бизде азыр ошол нике күбөлүгүн алгандан кийин гана ошол момент, мисалы бүгүн 28 болсо, 28 күнүнөн баштап укук жана милдеттер башталат да. Ага чейин эчтеке жок болуп саналат. Кээ бирки араб өлкөлөрүндө, кээ бирки батыш өлкөлөрүндө атайын эме бар экен, брачный договор деген. Ал ошолго чейин тигини кошумчалап туруп жазыла турган эки эркек менен аялдын ортосундагы бир күбөлүк экен. Нике келишими. Нике келишими. Ага да дополнительный бир тиякта көрсөтүлбөгөн нерселерин баарын бияка көрсөтүп берет экен. Мисалы, тиякта көрсөтүлгөн эмес да, мени Бишкектен алып кетип башкага жашабайсың деген жери жок болсо, ошону алып көрсөтөт экен да. Мени Бишкектен айылга алып барып жашабайсың, же айлыгың мынча болот, же 2 бала төрөйм, же ушундай деген бир көзлөрүн кошумча бир граждандык эмнеси бар экен, келишими бар экен да. Бул биринчи. А бирок эң кызыктуусу мындай болот да. Бизде Израиль деген бир аймак бар. Топ бар. Өзүнчө, Анан алар айтат, силердин Кудай астындагы дагы, мамлекеттин астындагы да никеңерди биз эки жактан тең бере беребиз дейт экен. Силер бизге келгиле синагогага. Өздөрүнүн мечитине, ыйык жерлерине, ошол жака келгиле. Ошол жерден өтсөңөр, автоматтык түрдө мамлекеттин астында уже укук милдеттериңер пайда болот дейт экен. Сразу эле. То есть ошол кагаз, бияктан келген кагаз менен сиз любой сотко кайрылып, өзүңүздүн укук милдеттериңизди коргоп аласыз дейт экен да. Карабайсызбы, мына ошол биз канчалык аларды айыптабайлык, бирок алар өз жашоосуна келген учурда бардык мыйзам ченемдерди эмне жеке жашоонун кызыкчылыгына коюшкан да. Бүгүнкү күндө биз мусулмандар көп жашайт дейбиз, басымдуу бөлүгү мусулмандар дейбиз, бирок ошол учурда мусулмандардын ошол нике маселесине келген учурда бир канча тосуулар болуп атат. Ал кайсыл маселе дегенде, кечээ эле депутаттардын 6-чакырылышынын учурунда кабыл алынган никеге өтүү боюнча мыйзам. 18 жашка чыкмайынча кыз турмушка чыга албайт, 18 жашка толмоюнча жигит үйлөнө албайт деген мыйзамды кабыл алып алдык. Тоорабы? Мына ушул мыйзамга келген учурда эмне үчүн 18-ди карманып бизге, буну деле биздин депутаттар көтөргөн жок. Бул сырттан сунушталган нерсе болду. Бул ачык эле түшүнүктүү болду.
Мына ошолдо дүйнө жүзүндөгү практикада барбы ушундай бир 14 жаштан 18 жаштан 15 жаштан турмушка чыгат мыйзамдуу түрдө деген өлкөлөр барбы? Эми алгач тиги дүйнөгө чыккандан мурун мен бир 50 жыл аркага эле жылып коелучу, жөн эле өзүбүз эле кыргыз эле. Менин чоң атам менен чоң апам бирөө 14-тө, бирөө 12-де мисалы да. 8 баласы менен баш кошкан. Кудайга шүгүр жашап эле эч кандай бир мыйзамдык регистрация кылбаса деле Алланын астында мен жооп берем деп эле чогуу эле жашап келишкен. Бул жерде ал кыздын же ал эркектин мындай жоопкерчилигин, ал кыздын жана эркектин ошол жашоосун эптеле турган бир мүмкүнчүлүктөрүн карап туруп эле ошол мезгилде берген болчу. Бул биздин тарыхта болуп эле келген нерсе. Бул мындай бир биз бир жат биз үчүн биз башка бирөөдөн издештин деле кажети жок. Кереги деле жок да. Бирок карайлы десек карайлы. Башка жерде мисалы Кошмо Штат Америка бар. Мына ошол жерде бардык штаттарында деп айтпайм, бирок определенный штаттарында, определенный шаарларында 12 жаштан баштап уруксат берет. 12 жаштан. 12 жаштан баштап кыз эч кимдин макулдугу жок эле өзүн турмушка берип кете берет. 12, 14, 16 ал үчүн, булар үчүн алар ушуну мындай адамдын өзүнүн укугу деп билет экен аларчы. Мен өзүм билем, өзүм тандоом, мен турмушка чыккым келип атам, мен чыгам деткен. Эмнегедир бизде айтат экен, жок сен 18-ке чык, анан гана тандап баштайсың. Анда бул жерге келген учурда биз укуктук өлкө деп таанылган жерде адамдардын укугуна өзүбүз барып тосук жасаган экенбиз да. Кандайдыр бир чектөө коюп салдык. Чектөө койгонбуз. Ооба. Кандайдыр бир чектөө коюп салдык. Мен жанагы маселеге кайрадан токтолгум келет. Сенде бүгүнкү күндө мындай жаштар пайда болду да. Эмне үчүн менин тагдырымды ата энем чечиш керек? Мен тандаган, мен туура көргөн, мен өзүм каалаган адамга турмушка чыгышым керек деп кээ бирки жаштардын кыялында ушул нерсе жашайт. Ушуну биз жана сөз кылып өттүк элек, бирок дагы бир жолу кайрылгым келип атат. Мунун канчалык коркунучтуулугу бар? Сиз айттыңыз жогоруда, америкалык кыздар эмнекен өзү каалаганда чыгып кетет экен. Бирок кыргыздын кыздарына канчалык коркунучтуу? Ошо америкалык кыздай болуп жашап кете бербейби? Эми биз алгач мындай Кудайга шүгүр, өзүбүздүн бир динибиз бар, өзүбүздүн бир каада салтыбыз бар, тарыхыбыз бар. Ошол тээ жактан бери ошол Америка жок мезгилинде эле биз жашап келгенбиз. Биз өзүбүздүн каада салтыбыз менен, өзүбүздүн динибиз менен сакталып келатабыз, сакталып деле кете беребиз. Анан ошол мезгилде бизге чөйрө эле, бөтөн эле, бир башкача эле көз караштар киргенде, биздин нормальный болуп аткан үй бүлө укугун же үй бүлө институтун эмне болсо атат, өзүнүкүнө салыштырайын дейби же бир башкачараак кылып коеюн дейби, биздики бузулуп калып атат да. Эмне үчүн акыркы жылдар сиз айткандай, мисалы 10 киши үйлөнсө, анын 7-өсү ажырашыш керек, мисалы. Анын баардыгы эле ошол маселе. Мен өзүмдү өзүм билем, өтөгүмдү кечиресиз төргөйлөм дейт дагы. Анан мен ушул баланы сүйүп калдым, мен күйүп калдым дейт дагы. Көрсө мыйзам боюнча эч ким тыйбайт экен аны, мамлекет. Кыргызстан ага жок, сен тыя албайсың, анткени сен тиги ата энеңден уруксат сурашың керек деп мыйзамда жазылган эмес экен. Мен кеттим деп кетип кала берет экен. Ошол жери каралат экен. Бирок алдын ала айтат элек, сиз айткандай жанакындай ата эне бул өзүнүн баласы үчүн бир жакшылык эле гана болсун деп. Даже мендеги жок жакшылык ушул баламда болсун деп аракет кылат эмеспи? Мына ошол мезгилде мындай кээ бирки жаш бала мындай көрө албай турган нерсени ата эне өзүнүн уже тажрыйбасы менен, илими менен, элди астында көрүп жүргөн нерсеси менен байкап, баамдап, анан ушул кызды алсаң сен үчүн сонун болот деп. Анткени биз буга чейин деле айтып келебиз го жанакындай, кайра эле 50 жыл кайтсак аркага. Көпчүлүгүбүздүн мындай ата энелерибиздин тагдырына же болбосо үй бүлө курушуна өзүлөрүнүн ата энелери эле о кыз мына сен үчүн өтө сонун жубай болот деп алып келип берген дагы. Кудайга шүгүр 7, 8, 10 балалуу болуп жашап жүрөт. Азыр өзү барат, тандайт, бир балалуу болот, ажырашат. Боюнда бар, ажырашат. Проблема бар. Маселе бул жерге келгенде, үй бүлөлөр мындай бир негиздүү, тектүү болуп башталса, ал эртеңки күнү ар кандай коркунучтардан жеңил өтөт экен. Туурабы? Сен дегенде бүгүн статистикалык тактоолор айтып атат. Кыргызстандагы кечээ эле 17-18 жылдарда баш кошкондордун ар бир 6-7-си ажырашуу менен бүтсө,
мына 22-21 жылдарга келген учурда ар бир 3-чү, 4-чү үй бүлө ажырашып калды да. Бул кыска аралыктын ичиндеги болгон өсүү. Бул эгерде ушундай болуп бара берсе, анда ошондой болгон баягы мен өзүмдүн каалаганымды кылам, мен өзүм каалаганымды бүтүрөм, мен өзүмдүн каалаганыма чыгам дей берсе, анда анын эртеңки күнкү оор тагдыры дагы уланып, ажырашуулардын саны дагы ошондой темпте дагы уланып кетиши толук ыктымал экен. Ооба. Улам сиз айтсаңыз анда бүгүнкү күндөгү үй бүлөлөрдү сактап калуудагы негизги же болбосо үй бүлөлөрдүн ажырашып кетүүсүнүн алдын алуудагы негизги кадамдар катары эмнелерди айтып өтсөк болот? Бул жерге келгенде эмек мындай, сен бир гана ушул мыйзам менен жашасаң эле сонун жашайсың деп айткандан алысмын. Анткени биз айттык, бул мыйзам бияктын баарын карабайт экен дагы ушул нике кол койгондон кийин анан баштайт экен да иштеп өзүнүн кыймыл аракетин. Ошондо дагы монтип жашашың керек, мындай бир укуктарың бар, күйөөңдү сыйла, же аялыңды урматта деген жерлери жок да жерде. Ал жер жазылган эмес ал мыйзамда. Ал мыйзамда жалпы жазылган, экөө бири-бири менен жакшы жашаш керек, бири-бирин экөө бири-бирин камсыздайт деп мындай күйөөсү камсыздайт же аял камсыздайт деп билбейт, экөө эметкен. Экөөнүн тапкан укугу бирдей, ажырашып кете турган болсо да экөө тең жарым-жарымдан бөлүшүп алыш керек деген эле нерселер да, мындай жалпы. Бирок адеп акылак нормасы, баалуулуктар нормасы, ата энеге болгон мамиле нормасы, алар такыр каралган эмес. Бир туугандарга болгон мамиле алар жок тилекке каршы. Аны каяктан табабыз десеңиз, алардын баары тең биздин шариятта турат. Мына мындай бар. Аялыңа мындай мамиле кыл, күйөөңдү мынчалык деңгээлде сыйлап ал, балдарыңа моундай тарбия бер, эртең сени чытап койбосун тияка деп, мисалы. Ошондой жери бар. Кайненеңе мындай мамиле кыл, чагып бер десе чагып берип кой дегендей. Анан ошол нерселердин баарын эмне кылат, өзүнө шарият камтып атат. Биз айтып атабыз, даже үйлөнгөнгө чейин эле шариаттын көз карашы менен карап туруп, ошол кыз же ошол ата сенин болочокто балдарыңа канчалык деңгээлде ата боло алат, канчалык деңгээлде апа боло алат, карайлабы, карай албайбы деп туруп эмне кылып атат, Алланын астында бир жоопкерчилик алсын деп атабыз. Күйөөсүнө алсын жоопкерчиликти, мен ушуга тийдим дегенден, же күйөөсү дагы алсын жоопкерчиликти, мен ушул аялды алдым эми деп. Эми бир аз кичине майда чүйдө бирдеме болуп кетиши мүмкүн, бирок ал деген сөз болду, сен бошсуң, мен ажыраштым деген сөз эмес да. Анткени ал ажырашканда экөө эле кыйналбайт бул аял менен күйөөсү. Бу жерде могул жердеги толук үй бүлө кыйналат. Бул депрессия болгондон, бул жерде бул аял кыйналат. Анткени мунун кызы ажырашып келди деп сөз угат. Жанакыл бизде айтып коет го, эл караган бетимди жер караттың деп. Ошондой сөз болот. Анан бул кыз дагы турмушуна ошол бойдон балта чабылып калышы мүмкүн да. Баласы болуп калса, баласы тирүүлөй жетим катары атасы чоңойот. Бул уже эртеңки баланын нормалдуу чоңоюшуна дагы эмне кылат, бир залакасын тийгизет. Анткени ата камкордугун көргөн эмес, ал уже бир энелик менен тарбияланат, алда байкуш иштейт да бир жерге бар. Балам багам деп. Бала тарбия толук эмес, эртең коомго кандай тарбияланган баланы берет. Бул жерде айтсак болот экен да, бизде ушундай эле каада салт менен диндин ортосун бөлбөстөн, ошо каада салтта дагы динде дагы келген баалуулуктарды толук колдоно билүү, бул ошол кайсы бир деңгээлде кепилдик болот экен да үй бүлөнү сактап калууда. Ооба. Туура. Туптуура. Анда айтсаңыз, юридикалык академиянын ислам укуктарын ага окутуучусу катары шарияттын көз карашында ошол үй бүлө курууга келген учурдагы жоопкерчилик кимге көбүрөөк жүктөлөт? Туура айтасыз, жоопкерчилик именно жоопкерчилик. Укук эмес. Жоопкерчилик. Мен жоопкерчиликти айтып атам. Туура айттыңыз, жоопкерчилик. Анткени көп адамдар ойлойт экен да, ошол эркек десе эле эркектин укугу көбүрөөк депчи. Укуктан мурун жоопкерчилиги көбүрөөк эркектики ошол үй бүлөдө. Ошол үй бүлөнүн бүтүн болуп калышына, ошол үй бүлө баардык нерсе камсыз болушуна, ошол үй бүлөдө тынчтык болушуна, ошол үй бүлөдө бир жакшы бир аура болушуна түздөн түз эркек мойнуна алат дагы, ошо менен жоопкерчилик алат, анан ошо менен укук дагы алат. Ошол учурда жоопкерчиликти алат дегенде эмнелерден жоопкерчиликке жүктөлөт? Кандай жоопкерчиликтер жүктөлөт эркекке? Карайлык, бул жерде жанакыл нике кыйылгандан баштап эле дароо эле ошол көзүрмөндөн баштап эле
Бул негизи ага чейин эле жоопкерчиликти алып атат. Мен кандай кыз табам, эртең кандай бала берем, кандай үй бүлө куруп берем деп жоопкерчиликти алып, мен ошону сезип туруп анан турмуш курам деп атат да. Үй бүлө курам деп. Ошо жоопкерчиликти алып атат. Сезип башташ керек да ошол жерден эле. Анткени жанакыл пайгамбарыбыздын хадиси айтылбаса керек да жөндөн жөн эле. Араңарда кимиңер ошого чамаңар жетсе анан кийин үй бүлө кургула депчи. Анан ошол чамасы жетип атат да, мунун чамасы жетип атат. Үй бүлө курам деп жоопкерчиликти Алланын астында алып атат. Коомчулуктун астында мен эртең жакшы үй бүлө чыгарып берем деп алып атат. Эми ошо нике кыйганда бул кыздын үстүнөн да жоопкерчилик алып атат. Мен сенин жоопкерчилик алдым. Сен мурда атаң сага жооп берчи толук бойдон. Бир туугандарың жооп берчи толук бойдон. Эми мен жооп берем сага. Ал деген значит ал жооп бергенде анын тамак ашына, кийим кечесине, билимине, ден соолугуна, значит ошол кызга эмне керек болсо ошонун баарына жооп берет. Толук жооп берет. Значит ошондо шариаттык койгон жоопкерчиликтин аркасында аял эч кандай өзүнө милдет албайт экен да үйдү камсыздоого келген учурда. Сонун да бул. Же ошондой экен да анда шариаттын көрсөткөнү эч кандай бир эмеси жок. Бул жерде ошол күйөөсүнө болгон мамилесин сонун кылып койсо эле бүттү. Ошол жетиштүү болот. Анткени мен ушул жерде сурайын дедим эле. Бул эми үй бүлөнү камсыздоо, баш аягына чейин болгон аны сактоо, коргоо, жоопкерчилик милдети эркекке жүктөлсө, анда аялга эмне калды? Ошол чындап эле көп суроо келет да. Мен эгерде аял иштебесе дейт. Өткөндө сабактан ушинтип бирөө суроо өтпөй. Эгер аял иштебесе, үй бүлөгө мындай бир акча алып келип салымын кошпосо дейт. Анда зачем мага андай аял дейт да. Чындап эле эмне кереги бар мага андай аялдын? Өзүнө кызматчы катары кабыл алып атат ал. Ошондой бир болуш керек эле го. Экөөбүз эметсек, эмне деп коет эле. Экөөбүз үй бүлө куруп атсак, анан бул деле акча кошпойбу? Анан бул деле эшикке чыгып иштебейби деп атат да. Анан биз айтып атабыз. Эч ким аны иштебесин деген жери жок. Шарият талап кылган нерсе сенсиң деп атам эркекке. Сен багышың керек деп. Эгерде аялың мен деле иштейин десе ал өз эрки. Бирок ошол мезгилде мындай уруксат берилген жумуштарды анан шариаттын чегинде боло турган болсо, пожалуйста. Аялдын табиятында каршы келбеген чегинде болсо. Ошондой жумуштар болсо, пожалуйста, иштеңиз. Наоборот, биз айтып атабыз, келиңиз иштеңиз. Бизде акушерлер жетишпей атат, аял акушерлер. Аял стоматологдор жетишпей атат деп атабыз. Биздин аялдарыбыз тилекке каршы эркек стоматолог барып калып атат. Кээде акылга сыйбайт, бирок эркек акушерлер туруп калып атат депчи. Ошондой жерге барып иштеңиз. Детский врач болуңуз деп атабыз да, мисалы. Салымын коштум десеңиз. Бирок основасында эртең үйгө эчтеке алып келбей койсо аял, Алланын астында жооп бербейт. Алланын астында тиги эркек жооп берет да, сен. Ошондо аялдын милдетине эмне кирип калып атат? Аялдын милдетине бул жерде ошол күйөөсүнө болгон мамилеси. Урмат сыйы. Болду. Ошол үй бүлөнүн мындай жана очогу дейт го. Ошол үй бүлөнүн очогу дайыма күйүп турушуна. Ошол жердеги тапты сактап туруу. Ошол. Анан биз постоянно угуп келатабыз. Азыр жанакыл бизде деле бар кыргыз демеде, макалдарыбызда жакшы эркектин аркасында сөзсүз түрдө бир жакшы аял турат деп. Сен кыйынсың, сен табасың, сен кыласың, сенден өткөн жакшы эркек жок деп эле турса эле, тиги байкуш кыла берет экен да. Баары тең. Бул жерге келген учурда биз как хадис катары, ислам укуктарынын ага окутуучусу катары өзүңүздөн ушул кеңешти кепти уктук. Жалпы биздин угармандарыбыз, жаштарыбыз дагы билди. Үй бүлө курууга келген учурдагы жоопкерчиликти биз күн мурунтан билишибиз керек. Ал эркектин мойнуна курулган эмне болуш керек? Жоопкерчилик болуш керек. Албетте, ал учурда биз айтпайбыз, аял биротоло бардык жоопкерчиликтен кутулду деп, тескерисинче үйдүн ички аймагында дагы жоопкерчиликтүү маселелер бар. Аял үйдүн ичине дагы жооп берет. Аял үйдүн айталык кечеге турмушка чыкканга чейин атасынын кароосунда турган мезгилде атасын кандай урматтаса, бүгүн күйөөсүнүн кароосуна келген учурда күйөөсүнө атасына көрсөткөн урматты көрсөтүш керек. Мына ушул негизги эмне мындай айтканда орчундуу эл түшүнө турган маселе деп ойлойм. Улам сиз айтсаңыз, бул жерде үй бүлө көйгөй бүгүн Кыргызстанда эми абдан чоң. Ушул чоң көйгөйдүн аркасынан бүгүнкү күндө дагы бир үй бүлөлүк зомбулук деген бир пайда болду. Мунун аркасынан чындап эле жабыркагандар көп болуп атат. Кайсы бир деңгээлде бул коркунуч дагы жаратып атат. Жаш балдардын кордук көрүп калышы, аялдардын жабык эшик аркасында кордук көрүп калышы. Албетте бул нерсеге биз каршыбыз. Жалпы коомчулук.
биздин улуттук иденттүүлүгүбүздө өзүнө доо кетирген нерсе бул. Улут өзү ошондой болгон эмес. Аял менен жаш баланы кордогон эмес, туурабы? Бирок арга жок, ааламдашуу доору, ааламдашуу учуру биз кайсыктагы баленин баарын телефондон, интернеттен, телевизордон көрүп алып, ошол нерсени өз балдарыбызга колдоно баштадык. Натыйжасында анан кийин бизде ошондо үй бүлөлүк зомбулук дагы жок эмес. Бирок менин угушума караганда, мына ошондой үй бүлөдөгү зомбулуктун алдын алууда бала менен эненин укугун коргоого келген учурда бир жаңы мыйзам долбоору Ыйман Нуру фракциясынан бир депутаттын, Ашимова деген депутаттын, Динара Ашимованын инициативасы менен бир мыйзам көтөрүлүп келатат. Бул жердеги мыйзамды мен таанышып көрсөм, айтып атат. Эгерде кайсы бир үй бүлөдө ызы чуу чыгып, ошол ызы чуунун негизги себеби ата экендиги билинип, ал өтүп бараткан киши аркылуубу, кошунасы аркылуубу, дос жары аркылуубу, таанышы аркылуубу же туугандары аркылуубу маалымат жетсе, бул эркек күч колдонуп атат деген сөз. Анда мыйзам негизинде ошол эркекти сыртка чыгарып коюу мыйзамы каралып атат. Бул сиздин оюңузча бул туура эле көйгөйдүн алдын алууга киреби? Алгач бул уже көйгөй жаралып калгандан кийинки бир иш чаралар экен да, уже көйгөй жаралды. Бул көйгөй жаралгандан кийин ошол чында ошол болгон көйгөйдү жөнгө салуучу нерсеби же аны дагы кайра чоңойтчу нерсеби? Бул жерде эми чоң бир рисктер бар экен да. Чоң рисктер бар экен. Бизде Америкада анакыл апасына кичине уруп койсо, баласын милицияга чала коюп, апам уруп атат десе келе калып, апасын алып кетчү эле го. Ооба. Ошол заманга барат турбуз да, анда тилекке каршы. Ооба. Эгерде ошол кабыл алынып калынса, анда ошол заманга барат экенбиз анда тилекке каршы. Бул жерде алдын алыш үчүн бизде негизи баалуулуктарыбызды жоготуп койдук да. Ал ошол мыйзамдан мурун биз баалуулуктарды жоготуп койдук, башка баалуулуктарды. Биз жок, ал түшүнүктүү. Болгон маселе мени кызыктырып аткан нерсе, бул мыйзам уже көтөрүлүп келатат уже. Кабыл алууга жакындап атат. Ушул мыйзамды кабыл алуу биз үчүн дурусбу же дурус эмеспи? Ушундай формасында дурус эмес. Себеби? Себеби бул көйгөйдү чечпейт. Бул көйгөйдү чече албайт. Эгерде ушундай маселе болсо. Көйгөйдү чечкендин ордуна экинчи көйгөйдү ашырат. Башка көйгөй чын. Мен өзүм юрист эмесмин, бирок чындап эле как адис ката юристтей ойлонгон окшоймун деп коеюн мактанып. Себеби дегенде мен да карап көрүп туруп айттым, бул маселени чечпейт. Себеби дегенде чындап эле эгерде маселени чеччү болсо, бүгүнкү күндө бул маселени чечкендин ордуна ошол эле маселени эки эсе кылып татаалдаштырат. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө күйөөсүнүн колундагы байлыкка жетүү үчүн ар кандай жаман ойдо жүргөн аялдар да жок эмес да. Мына ошолорго бир чоң эмне шанс берилет. Жол ачылат экен да. Жол ачылат. Ал эмне кылат? Күйөөсүнүн нервине тиет. Ал ызы чуу кылат. Ошол мезгилде бирөөнү көрсөтүп туруп, телефонго тартып туруп, бирөөгө эмне кылат? Аны жиберет. Анан ал эмне кылат? Тияка кабар берет. Ошол кабар берген учурда ал күйөө бардык нерседен айрылып, үйдөн эмне болот? Куулуп калат. Түздөн түз сыртта калат. Мен ойлойм, бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан кантип үйдүн ээси? Үйдүн ээси эркек. Кандай болбосун үйдүн эркек. Бул салттык көз карашыбызда, диндик көз карашыбызда, жалпы инсандык баалуулуктардын көз карашында үйдүн ээси ким? Эркек. Кантип эркек үйдөн сыртка чыгарылыш керек? Караңыз. Бул биринчи. Экинчиден, кайсы бир өлкөнүн ичинде, айталы Кыргызстанда бат-бат эле эмне болуп тура берет? Ызы чуу чыгып турат. Ошол учурда биздеги болгон ызы чуунун себебинен кайсы бир күчтүүрөөк өлкө келип туруп президентти кууп чыгарып салса, бул адилеттүүлүккө жатабы? Бул эң баштык го. Бул эң баштык да бул. Бул түздөн түз башка бирөөнүн укугун аша чаап барып эмне кылуу? Аны бузуу. Мына ошондуктан мен ойлойм, бул мыйзам чындап келген учурда өтө кооптуу, коркунучтуу жана кесепеттүү мыйзам деп айтат элем да. Ушул тегеректе дагы сиз оюңуз, пикириңиз болсо кошумча коюңуз. Бизде мындай да, эми биз Кудайга шүгүр мыйзамдар, жакшы мыйзамдар толтура.
Буларды негизи ошол мыйзамдар менен жашай турган болсо, кандай эч кимди урбаш керек эле, эчкимди өлтүрбөш керек эле. Кече Таласта болуп аткан окуя, мисалы аялын тепкилеп сабап атып өлтүргөн окуя болбош керек эле анда бул нерсе. Бирок болуп атат да. Биз жашап атабыз да ошол нерсе менен. Тилекке каршы тез-тезден болуп атат да бул нерсе. Ошол нерсени алдын ала келгенде бир башкачараак бир методдорду колдонсок. Биз мындай бир үй бүлө деген нерсеге бир олуттуу бир мамиле жасасак, бул бир жөн эле бүгүн ажырашып кетип эртең башка аял алам же бүгүн турмуштан ажырашып калсам, ну ничего, башка турмушка чыгып алам деген нерсе болбосо. Же болбосо мен муну уруп салсам деле эмне болмок эле дебесе. Анткени ошол ар бир ургандыгы үчүн ал Алланын астында жооп берет да, мисалы. Мыйзамдын астында жооп берет бул дүйнөдө. Сөзсүз түрдө ал кармалат, ал соттолот. Балким эми бир тааныш билиштер болуп калып эле Кыргызстандын тилекке каршы бир өзгөчөлүгү менен чыгып кетип калбаса эле акталып. Бирок Алланын астында барат да бир күнү. Эмне кылдың эле дейт да. Анан ошондо чоң бир жоопкерчиликти алат мойнуначы. Ушул мыйзамга тиешелүү эсеге дегенде мен угармандардын, жалпы мекендештердин буга кабардар болуп калышына мен тилектеш элем. Себеби дегенде бизде көпчүлүк мыйзамдар жалпы жарандардын кабары жок эле өтүп кетет. Аны кызыкпайт деле, аны карабайт деле. Аны эртеңки күнү кесепети келген учурда таң көрүшүндө мыйзам барбы деп аңкайып отуруп калат. Бул жердеги мыйзамда дагы бир нерсе көрсөтүлүп турат. Эгерде дейт үйлөдөгү балдардын үстүнөн болгон зомбулук учуру катталып, ошол жерден маалымат түшкөн болсо, анда ошол бала зомбулук тартып аткан, зомбулук көрүп аткан баланын жанында турган күбө болуп калган балдардын баардыгы бир статуста болот. Баардыгы бирдей жабыр тарткан деп саналат деп кабыл алынып атат. Бул деген сөз жанагы эле Америкадагы сиз айтып аткан мисал эмне бизге келип атат. Ошол мыйзам келип атат. Ал деген сөз ошол баласы атасы келип шапалак менен кой балам андай кылба деген болсо, все ата, алло, милиция урматтуу, мени атам уруп атат. А менин жанымда мына 4 бир тууганым дагы күбө. Десе 4 бир тууганы дагы шапалак жеген болуп, тиги шапалак жеген дагы шапалак жеген болуп, анын артында эми ата эмне болот эми? Жоопкерчиликке тартылып, жанагындай болгон үйдөн сыртта калганга акыбал болот. Эми эң коркунучтуу жери жанагы эркек үйүндө кожоюн катары отурат эле. Мыйзам алып келди дагы, милиция жетелеп келип, колун кайрып туруп, сыртка чыгарып койду. Могу воротадан аттап кирген болсоң, сен мыйзамды экинчи жолу бузган болосуң дейт. Дагы бир жолу кайра кирсең, үчүнчү жолу мыйзам бузган болуп саналасың дейт. Ар бир мыйзамды бузган сайын ошого жараша анын жазасын өтөш керек болуп калат. Ал жогорулай берет. А ошол учурда ал кишинин орду каякта болуп калыш керек болот. Ал бир досунукуна барыш керек болот, же бир таанышыныкына барыш керек болот, же бир тууганыныкына барыш керек болот. Бул учурда эркектин өзүнүн эркектик психологиясына канчалык доо кетирет. Сен жакшынакай эле киши болуп жашап аттың эле, сен кантип көчөдө калдың дегенди кантип көтөрөт дегенде, ал эркек, мен ойлойм көпчүлүк эркектер бирөөнүн эшигин аттап кирбейт. Атасынын үйүнө да аттап кирбейт. Мен үйдө катыным чыгарып ирди, эми мен сеникинде жашап турайын деп атасынын үйүнө кирбейт. Мен айтат, мен остановкада жакта өлөм деп не болот? Ошол жерде өзүн эмнеге алып барат? Балким бир суицидке алып барышы мүмкүн. Суицидке алып барат. Бул биринчи кадам. Суицидке алып барат. Экинчи кадам ичип кетет. Үчүнчү кадам бомжга айланат. Төртүнчүсү кылмыштуулукка барат бул. Андан өткөн кылмыштуулукка барат. Эч болбоду дегенде ал түнү келип туруп үйүн бала чакасы менен кошо өртөп берет. Бул турган эле нерсе. Муну алдын ала биз эскертишибиз керек. Болбойт мындай мыйзам. Мындай мыйзамды жасап да көрүштү, бирок мындан эч ким бакыт тапкан жок. Андан кийин үй бүлө маселесине келген учурда мына жогору жакта айтып атпайбызбы? Үй бүлө курууга келген көрсөткүчтөр абдан коркунучтуу бизде. Эң алгач үй бүлө курууга келген учурда кескин үй бүлө куруу саны азайып кетти. Экинчиден кескин ажырашуулардын саны өсүп кетти. Бул жагынан да куткурдук, бул жагынан да куткурдук. Эми курулуп сакталып калган үй бүлөлөр десек, ал жака келген учурда биз репродукцияга келген учурда алсыз болуп кеттик. Ал деген сөз бир үй бүлөдө бир бала көрүп, эки бала көрүп алып, көп балалууга санап атат өздөрүн. Бирок ошол эле учурда
жаныбыздагы башка элдерди да карайлык, алар кантип жашап атышат. Жаныбыздагы Өзбекстанды карасак, Өзбекстан 32 миллион, 35 миллион болуп атат. Казакстан 22 миллион болуп атат. Тажикстан бизден аз болчу. Кечеги акыркы маалыматтарга караганда алардыгын 8 миллиондон көп берип атат. Эгерде биз ушинтип тура берсек, бизге кыргыздар асмандан түшпөйт да, мына биз бар элек бул жакта деп. Туурабы? Ошондуктан үй бүлө маселесине келген учурда аны эң негизги сактоочу мындай рычаг катары, сактоочу күч катары биз адамдардын колундагы берилген мыйзамдык эмнелер, чектерди жана адамдардын көкүрөгүндө жашаган ыймандык баалуулуктарды эмне кылышыбыз керек? Адамдарга түз туура кылып беришибиз керек. Мына ошол учурда мен ойлойм, бул кыргыз үй бүлөсүн сактап кала турган бирден бир. Ошол эле учурда дагы бир жолу кайталагым келет. Биз эч качан улуттук баалуулуктар менен динди экиге ажыратып карабасак. Улуттук баалуулуктагы, диндик баалуулуктагы бир кызыкчылыкты издейт. Ал биздин сакталып калуубузга, биздин тукум улап калуубузга, биздин келечегибиз үчүн кызмат кыла турган баалуулуктар. Ушул тегеректе сиздин укук ага окутуучусу катары пикириңизди уккубуз келет. Эми мындай болот атпайбы, бизде үй бүлө курса, никеге өлүк ала калса эле мамлекеттин астында бир жоопкерчилик алып калып атпайбы, дароо эле. Ал даже машина алса дагы, ал машинени эртең бирдеме болуп калса аялы менен бөлүш керек болуп калат да. Анан ойлойт экен да, мага эмне керек берем аны деп. Давай я лучше попробую, биринчи көрөйүн. Эгерде жакшы болсо, анан кийин деле катуу алып кое беребиз деп. Азыр эмне кереги бар мага аны деп. Жашайт 2-3 жыл. 2-3 жылдын ичинде тиги байкуш боюнда болот. Ал төрөйт. Ал төрөгөндөн кийин жок, көрсөкөс жашай албайт экенбиз дейт. Мына жанакыл сиз айткан 3-4-үй бүлө ушул да. 3-4 жылы болуп кошулду. Анан эч кандай же бирөө алып алган, жанакындай нике кылып алган жөн эле. Мамлекеттин астында жооп бербейт эч кандай. Никеси бар, туура. Алланын астында жооп берет, бирок мамлекеттин астында жооп бербей атат да эч кандай. Ошондой кылды дагы, бул эмне кылды? Определенный убакыт бир жашады. Анан кичине бир ызык суук болгондон кийин бул дагы эмне кылды? Ажырашып кетти. Болбойт экен көрсө деп. Бул жерде сиз айткан жанакы адеп, ахлак, ыйман, баалуулук деген жок го эсе. Мамлекеттик мыйзамдар какой-то бир эшик ачып берип коюп атат. То есть силер чогуу жашай бергиле, бул не проблема деп. Эчтеке болбойт. Биз тыйбайбыз силерди. Жашай бергиле чогуу. Эчтеке болбойт. Эртең балаң болуп калса, сен балаң болуң кала берет. Өкмөр жооп бербейсиңер ага депчи. Ушул жерде да балким мыйзамдарды карап чыгыш керек. Чогуу жашаганга болбойт. Значит, үй бүлөлүк кодекс менен кошо үй бүлө куруу мыйзамына келген учурда толуктоолор бүгүнкү күндө зарчылыкта. Ошону киргизсек, кане бир нерселерди кошсок, алар сиз айткан кызыкчылыкты эле эмеш керек да, алдыга коюш керек. Ал болсо дагы ошол кыргыз жараны, мындай кыргыз мамлекети эртең көп санда болуш керек. Бул биринчиси, үй бүлөлөрдүн ажырашуусу болбой койт деп эми болот. Азайыш керек да эми. Каждый третий, четвертый деген эте болбогон нерсе да, бул такыр болбогон нерсе. Бул это сейчас, азыр. Эртең ушундай темпмен кетсек, может каждый второй будет уже, экинчиси үйлөнүп да гана бир аз туруп эле кете бере тургандай. Андайларды деле көрүп атабыз да, потому что 2 ай жашап эле анан ажырашып кетип калгандардычы. Андайлар да бар. Вот ошол кызыкчылыктарыбыз биздин бул динде көрсөтүлгөн. Эми айтып атабыз, келе ошол нерселерди балким үй бүлөлүк кодекс бар да, ошол жерге толуктоолорду киргизели. Ошол жерге балким не только мыйзам менен эмес, балким мындай жалпыраак карап, мындай бир адеп, ахлак нерсе нормаларын, ошол нерселерди кошолу. Предположим, макул ошону милдет деп катап бересизби, же укук деп катары бересизби, аял эркек ошону бир бөлүштүрүп берели өзүнчө. Мындай ачык, айкын болсун. Мен эмнени мойнума алып атам? Мен эртең мунун жубайы болот турбаймынбы, же мен муну эртең мунун күйөөсү болот турбаймынбы? Мен буга жооп берет турбаймынбы? Мыйзамдын астында көрсө жооп берет турбаймынбы? Мунун такыр болбой тургандай депчи. Эми кээ бирки мисалы эмелер бар экен, еврейлерде. Аларга в принципе мындай чоң деле
эме болушун шарт эмес экен, бир причина болушун ажырашыш үчүн. Просто жакпай калса эмне келбейт же кийинген жакпай калса эле ажыраша берет экен. Булардын шарияты ошол нерсеге уруксат берет экен. Булардын мыйзамы ошол нерсеге макул дейт экен. Бирок ошол эле мезгилде католиктер бар экен, аларга жагабы, жакпайбы, эмне болсоң да жашашың керек. Ажырашуу деген жок вообще. Ооба, католиктерде ошондой. Вообще жок экен. Ооба. А биздин шарият айтып атат, жок, мен ортосунда болоюн деп атат. Буяка аша чаап кетип калбайын. Бирок мындай жеңилдетип да койбойлу деп. Эртең мындай карасаң, бир аз жакпай калса эле бар кете берет дей тургандай. Же күйөөсү бир аз жакпай калса бар кете берет. Жок. Ал себеп болсо көйгөйлүү себеп болсун. Чындап эле экөөңөрдүн ортосундагы жашоо негиздүү себеп болсун. Мындай бир кишилерге мындай бир рахат алып келбей эле, бир бактылык алып келбей эле, такыр эле экөөңөрдү кыйнап жере турган болсо, анда мыйзам чегинде жакшынакай кылып ажырашкыла макул. Жакшынакай урушуп, талашып, бөлүшүп, согушпай эле жакшылап ажырашкыла деп эмне кылып атат, көрсөтүп берип атат. А бирок ошол шариятты эгерде биз өзүбүздүн алдыбызга мындай бекем кармоолоп турган болсок, биз ошол нерсени үйлөнгөнгө чейин эле алдын ала билсек, кандай экен? Балким мондай бир борборлор керек болуп окута турган үй бүлөлүк баалуулуктарды алдын ала. Балким ошол чогултуп алып жанакындай, сен бирөөнүн мончоктой кылып баккан кызын тээ жактан таштап баткенден, мисалы, үй таштап алып үйүн мына чүйүңө келип жашап атат. Ата энеси тээ жакта калды, сен маердесиң мына. Сенин жоопкерчилигиң өтү толук. Деп бир түшүндүрө турган бир балким борборлор керектир ошол нерсени. Кой, эртең мындай, чтобы кийинки үй бүлө курган маселеде, алдын алуу бир жаман кесепеттердин алдын алыш керек да. Мындан биз түшүнсөк болот экен, бүгүнкү биздеги иштеп аткан мыйзамдын бардыгы үй бүлөнү толук кандуу үй бүлө катары коргоп, жетилтип, аны өнүктүрүп кое албайт экен. Аны үчүн аны колдоочу ресурстар керек. Ал биздин салттык, каадалык, улуттук баалуулуктарыбыз, ошол эле биздин динибиздеги болгон баалуулуктар. Мына ошонун натыйжасында кыргыз үй бүлөсүн бекемдөөгө мүмкүнчүлүктөр келип чыгат экен. Ооба. Анда эмесе уламызда сиз ушунчалык келип, убакыт бөлүп, биздин жалпы көрөрмандарга өзүңүздүн кеңешиңиз менен, өзүңүздүн билимиңиз менен бөлүшкөнү келип, убактыңызды бөлгөнүңүзгө чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу биздин көрөрмандар, мына ушу менен биз программабыздын аягына чыгабыз. Сиздерден ушул үй бүлө тегерегинде болгон көйгөйлөрүңөр болсо, же үй бүлөгө тиешелүү болгон кайсы бир жактагы мыйзамдык мүчүлүштөргө, же болбосо укуктук мүчүлүштөргө, же болбосо айтайлык дагы бир ушундай жашоодогу бир тоскоолдук түзгөн маселелер болсо, анда сиздердин ой пикириңиздерди сунушуңуздарды комментарийлерден күтөбүз. Кийинки көрүшүүгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.